Assalamu alaikum ardaqtуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Порода издегендер барбы? Порода. Мына өтө сонун цементал породасындагы мына кунажындар менен букалар сатылат. Буйруса көрүп коюңуздар. Мына эң жакшыларынан алам, породандагы эң күчтүүлөрүнөн алам дегендер болсо, кана көрүп коюңуздар. Цементал породасынын ичинде дагы мындай породага салыштырмалуу өтө сонундар сатылат экен. Ортодо эки башы бука, мына бука уруктукка издегендер болсо, мына кулағыңыздарга күмүш сырга, буйруса ушул жакшы товарларды, жакшы букаларды колдон качырбай уруктукка алыңыздар. Мына цементалдында жакшысын издегендер болсо көрүп коюңуздар. Мына кунажынды караңыздар, кандай сонун кунажын. Учурда биз Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Токпай деген айылындабыз. Бул айылды мен сиздерге жакшылап түшүндүрүп коеюн. Бишкектин түштүк тарабы, тагыраак айтканда Бишкектин тоо тарабынан Южный магистраль келип бүтөт. Сокулукту карап көздөгөндө өйдөңкү жол менен Күн туу, Токпай, Токпайдан кийин Сокулук тарабында Кызыл туу. Ушул Кызыл туу менен Токпайдын ортосунда, Күн туунун ортосунда Токпай деген айыл бар, Кызыл туу менен Күн туунун. Ушул жерден азыр ушул уйлар сатылат. Мына көрүп коюңуздар, жаш. Буйруса булар Түп Европа, бирок Россиядан Алтайдан асыл тукум фермадан алынган экен. Булар энелеринин плем карточкалары бар, бирок буларда жок. Буйруса көрдүңүздөр, энелеринде бар. 5 баш уй алдырткан экен, 5-өсү тең тууган, 3-өсү кунажын. Мындайча айтканда Европадан ташып саткандардан эмес, Европадан алып келип уй кылып баккандардан аласыздар. Мындайча айтканда почти дыйкандан. Неге дебейсиздер? 5 уй алдырткан экен. 5-өө тең тууган, 2 кунажын, 3 кунажын, 2 бука тууган. 5 уйдун 4-өөн сатып жиберген. Азыр 1 өз калыптыр, ал уй сатылбайт, бирок кандай уй экенин мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына азыр булар ушул бакта турат. Шеф, тет жака козгоп чыгара бериң, көлөкөгө. Мен уйду көрсөтүп коеюнчу. Мына уй сатылбайт. Не продается? Мына уйду көрүп атасыздарбы, кандай уй. Мына бирөөсү калыптыр. Ушул 3 кунажындын азыр жанагы мени келип колумду жыттап атты го, туннугучу. Ошол ушунун баласы экен, короче. Мына ушул уйларда плем карточкасы менен. Бирок сатылбайт мына. Өш. Колдо багылган. Мо кайра бооз байке бул уй. Кайра боо сатылбайт, Бул сатылбайт экен уй. Баксаңыздар, мындай породадан багыңыздар. Караңыздарчы. Цементалдар. Журналист өтө күчтүү болот экен. Сабычебиз сатпайбыз дейт. Жакшы да короңуздарда бирден, экиден акча жок болсо кайта бирди кармап коюңуздар. Бирди кармаганда деле караңыздар. Өзү дагы жакшы акча сатсаңыздар, музоосу дагы жакшы акча. Көрдүңүздөрбү? Мындай сонун касса болуп берет. Акчаңыздар көп болсо, анда 20-50-30ду багыңыздар буйруса. Биздин Кыргызстанга дагы салымыңыздарды кошосуздар. Ушундай жакшы уйлардын тукуму тараган болсо дагы, кымбат сатсаңыздар, арзан сатсаңыздар дагы негизи өлкөбүзгө жакшы порода көбөйүшүнө салым кошкон болосуздар. Ушундайлардан кармаңыздар байкелер, Прибыль сонун болот. Сүттү дагы берип атат, музоосу дагы баа, өзү дагы баа. Болду, тет жакка өтөйүн. Так, сурагандар үчүн букалары 1 жаш 3 айлык, Букалары 1 жаш 3 айлык. Ушул жерден эч жака чыккан эмес. Ушул жерде туулуп өскөн. Ушул жерде турат. Россиядан алгансыздар уйларды. Туудуруп 4-өн сатып жибердиңиз. Жок, бияка бооз келген. Булар туудура алды. Жок, ошону айтпайм. Уйлар сатып алгансыздар, булар бияктан туулган. Своя көрөт, булар. Болду. Так, буларды Россиядан энелери бооз келген, сатып алган. Ушул жерден туулган. Демек, муногу кунажындар менен букалар тууган. Родственный линия, көрдүңүздөр, бир фермадан келген уйлардан туулган. Так, 2 бука, тетигин бирөөсү, бул экинчиси 1 жаш 3 айлык букалар, бойлору да бирдей, деңгээли да почти бирдей. Буларды 200 000 сомдон сурап атат. Кунажындар жанагы уйдунку мына боло, баласы, Штунугу мына ушул. 1, 2, мына 3, 150 000 сомдон сурап атат. Породага өтөм, качествого өтөм дегендер болсо, баасына карабаңыздар. Өтө оптималдуу баа мына кунажындар. Дагы бир аз түшүп берсе, анан кийин көрөсүздөр. Эң бул жашыраак, орточо. Бул жашы чоңураак окшойт, 4-5 айга. Качтуу качелек? Качелек, Буюрса бир цементал бука табасыздар да качырасыздар. Буга качырсаңыздар инбридинг болушу мүмкүн, бирок боло берет мындай.
мындай бука таппасаңыздар качырып койсо да болот. Бирок желательно башка букадан качырыңыздар. Кунажындар 150 миң сомдон, бука 200 миң сом, экөө 400 миң сом. 200 миң сомдон. Долларга чабам десеңиздер, байкелер, Өзбекстандык бир туугандар, доллар кыргыз сомуга 87-70. Обменкадагы багасы да. Сайтта бир аз арзаныраак болот. 87-70ке эсептей бересиздер. Мына 200 миң сомду 87-70ке эсептеп, долларга чабып, анан ээси менен сүйлөшө бересиздер, Мына бука. Ой, порода. Көлөкөдө. Негизи өтө сонун товарлар экен байкелер. Кимге жакты? Мага аябай жакты негизичи. Колдон чыгарбай турган нерселер экен. Ушуларды алыңыздар. Токбайда турат. Дареги почти Бишкек шаарына аябай жакын жер, жолдун боюнда. Ошол жерден келип алыңыздар. Келип көргөнгө маршруту да аябай ыңгайлуу.